Ысык көлдү коргоп калалы. Эколог суудагы Формула-1 мелдешинин өтүшүнө каршы чыгууда. Интернет колдонуучусу эколог Самат Кушбек өзүнүн Instagram баракчасы аркылуу ысык көлдү коргоп калууга чакырык жасоодо. Ал 31-июлда ысык көлдө өтө турчу суудагы Формула-1 мелдеши көлгө чоң зыян алып келерин айтып, жарышты өткөрбөөгө же альтернатива катары бир жарышын өткөрүүгө петиция ачып кол чогултууда. Эколог мындай жарыш абага 75 тонна уу, көлгө 200 литр май куюлуу тобокелдиге, балыктардын кырылуусуна алып келген 180 децибелдик ызы чуу болоорун айтууда. Ал жарыштарда болгон кырсыктардын видеолорун далил кылган. Учурда петицияга 1700дөй киши кол койгон. Кыргыз элим, мен Самат, кыргызмын. Мен ушул жарыштын өтүүсүнө каршымын. Бул кыргыз берметин булгайт. Мен ушул эле жарыштын ушундай тармагына макулмун. Менден сунуш. Ал эми Суу мотордук спорт федерациясынын президенти Айбек Абылкасымов жергиликтүү телеканалга мелдеш өтөөрдөн мурун көптөгөн текшерүүлөр өтүп, зыян болбооруна кепилдик берерин айткан. Жарышты өткөзөрдөн мурун абдан көп текшерүүлөрдөн өтөт. Эч кандай зыяны жок. Биз буга полный гарантиясын бере алабыз. Федерациянын жетекчиси катары дагы бере аламын. Туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Эдуард Кубатов бир тамчы май көлгө түшпөрүн айтып, экологияга зыян келбээрин билдирген. Туннельный катамаран деген системада болгон технология. А жерде бир да бензин, бир да жанакы май ысык көлгө бир да тамчысы түшпөйт. Борбор Азияда алгачкы жолу уюштурулуп жаткан мелдеш 31-июлдан 2-августка чейин өтүп, 90го жакын өлкөгө түз эфирде көрсөтүлөт. Бул мелдешке сиздин оюңуз кандай? Комментарийге бөлүшө кетиңиз.